9 апрелде УКМК Бириккен Араб Эмираттарындагы кимдер бирөө тарабынан бийликти төңкөрүүгө аракет болуп жатканын билдирет. Аты аталбаса да сөз ким жөнүндө экени түшүнүктүү. Эртеси күнү Тилекмат Куренов Дубайда жоголот. Акыркы жолу мечитке кирип баратканын көрүшкөн. Кыргызстандын кийинки аракеттери Куренов өлкөнүн суранычы менен кармалганын айкын көрсөтөт. Бийлик Бириккен Араб Эмираттарын Тилекматты кайтарууга ынандырууга аракет кылууда. Бирок Эмираттар аны кайтарып берген жок. 14 апрелде дагы бирөөлөр кармалат. Бул дагы Эмираттарды ишендирүү үчүн ачык TikTok эфирди жашыруун жыйын деп көрсөтүшөт. Алар көрсөтүп жаткан жазышууда Тилекмат таптакыр жок. Ошол эле күнү кечинде Рита Карасартованы кармашат. Ал ага чейин Тилекматтын коштошуу катын жарыялаган. Карасартованын кармалышы айласыздыктан Куреновду кайтарып берүүгө көндүрүү үчүн Эмиратка жок дегенде бир далил таап алууну үмүттөнүшкөн. Бир нерсе белгилүү, Тилекмат Куренов тирүү жана полициянын көзөмөлүндө. Бирок эгер аны Кыргызстанга кайтарып беришсе, аны кыйноолор жана ур токмок күтөт.